Ушу унага жол бошотуп берүүгө милдеттүүсүзбү? Азыр бул жерди карагыла, демек калкты конуштун ичиндеги жер экени көрсөтүлүп атат. Бул жерде азыр мына кызыл түстөгү унаа кайсы жерден чыгып келатат? Турак жай зонасынан, мындайча айтканда кородон чыгып келатат. Бул жер кесилиш эмес, кородон чыгып келатат. Себеби оң тараптагы белгини карасаңыздар турак жай зонасы бүттү деп атат да. Демек ушул кородон чыккандан кийин турак жай зонасы бүтөт. Анан алдыда жүк ташуучу унаа жүрүп баратат сол тараптан. Ушул унаага жол бошотуп бергенге милдеттүүсүзбү дегенде албетте милдеттүү болосуңар. Сиздер турак жай зонасынан чыгып баратканда жүрүп бараткан адамдарга дагы, унааларга дагы жол бошотуп бересиңер. Оң тарап, сол тарапта болгондо. Ошондо туура жооп кандай болуп калат экен? Жол бошотуп берүүгө милдеттүүсүз дегенде оңго бурулган учурда гана, солго бурулган учурда гана, анан саналып өткөн 2 учурда тең дептир. Ошондо саналып өткөн 2 учурда тең. Оңго буруласыңарбы, солго буруласыңарбы, унаага сөзсүз жол бересиңер. Себеби силер турак жай зонасынан чыгып аткан үчүн. Ошондо саналып өткөн 2 учурда тең деген жооп тура болот. Ошол жоопту белгилейбиз. Кыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсунда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.